Күндөрдө шаарда ошо кыздар арасында көп эле ушундай чыр чатактар болот. Жалал Абад шаарындагы мектептердеги окуучу кыздарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыздар арасындагы кылмыштуулуктун, тартип бузуулардын алдын алуу, болтурбоо максатында шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан атайын иш-чара уюштурулду. Аны кала мэриясы колдоого алып, укук коргоо органдары жана тийиштүү адистер менен биргеликте жыйын өткөрүлдү. Ага мектептердеги окуучу кыздар, алардын ата-энелери катышты. Жыйында кыздардын жүрүм-туруму, аял затынын коомдогу орду тууралуу сөз жүрүп, жашы жете элек өспүрүмдөрдү чыр чатактан алыс болууга чакырышты. Жалпы эле жаш өспүрүмдөрдүн арасында укук бузуулардын, тартип бузуулардын, жолдо жүрүү эрежелерин сактоо боюнча, өзүн өзү өлтүрүү, суицид фактыларынан сактоо максаттарында балдарга карата ырайымсыз мамилени болтурбоо жана зордук зомбулуктун алдын алуу максатында атайын шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Ырысбек Умуржаковичтин буйругу менен график түзүлгөн. Бул график негизинде Жалал Абад шаардык мэриясы менен биргеликте аялдар кеңештери, ден соолукту сактоо борбору, укук коргоо кызматкерлери, деги эле жалпы коомчулук менен биргеликте бардык мектептердеги кыздар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Окуучу кыздар жана алардын ата-энелери менен биргеликте. Тарбия үй бүлөдөн башталат. Зордук зомбулукка жол жок. Биз зордук зомбулукка каршыбыз. Деги эле кыз адеби кымбат, кызга 40 үйдөн тыюу, ушул келечекте балдардын туура максат тандоосуна мындай жардам берүү максаттарында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.